Мен өткенде ушул жерге келгенде жана бир Жантай деген жаш бала чыгып, ушул жерде бир спорт балчыга салып бериңизчи деп суранды эле. Аны ошону салып, анан өзүм колум менен тапшырып коеюн деп атайын келдим. Командировкадан келеткем. Чоң рахмат. Көлдө Ратшостун заседаниясы болгон ошото келатып, кирип кетейин деп атайын токтоп балдарга тапшырып кетип атам. Эми билесиздер, Токмок шаары өтө оор, кыйынчылыктуу абалда калгандыгын биз сезебиз, билебиз. Ошондуктан аз Токмокко жакшылап көңүл буруп, Токмоктун инфраструктурасын өзгөртүү боюнча урматтуу президентибиз тапшырмасы бар. Ошонун негизинде мына Токмокко жаңы мэр алып келип, Алтынбек Алдарович ишти баштап атабыз, иштеп атабыз, башталган иш. Бирок мындан ары дагы нарашып этебиз. Бүгүн эле сүйлөштүк, мына азыр биз больница боюнча сүйлөшүп келдик, инфекционный больницаны салып беребиз жаңылап. Анан шаардын ичиндеги 50 километрден ашык жолдордун бардыгын жаңылап курабыз. Ама арычный система. Бул экинчи. Үчүнчү чоң маселе бул шаарда мына суу маселеси. Полив өтө оор болуп атат. Поливди ушул ордуна келтириш үчүн бир 30га жакын баягыдай скважина казыш керек экен. Аларды казыш үчүн ошол каза турган машина керек экен. Ошо машиналерди дагы жаңылардан алып келип берейин. Буюрса. Туурабы? Рахмат. Ошентип чекеден ушу Токмоктун проблемасын чече баштадык. Эмдиги жылдын аягына чейин Кудай буюрса Токмок кадимкидей башкача болуп өзгөрүп калат. Кудайым буюрса. Ошого кичине сабыр кылып турасыздар, сабыр кылып турасыздар. Анан кийин проблема көп. Бардыгын эле бирөө келип эле мындай сүф деп эле жакшынакай кылып оңдоп кое албайт. Акырын ушинтип жумуштарды бүтүрө беребиз. Токмок шаарына финансылык жагынан көбүрөөк акчаны бөлөбүз. Мына Минтранс да келет, бардыгы келип ушул иштерди жасашат. Макулбу? Мен сизге көйгөй проблема көп, жана айттым го. Так, анан бардыгын мен келип эле чече койбоймун. Бирок монтип акырын иштерди жасай берет.